Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Summa ma ba'du. Assalamu alaikum hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Bizge daima Rasulочка менен сатып алууга болобу деген суроо көп келет. Ошондуктан бүгүн сиздер менен ушул кыска роликте ушул Rasulочка менен соода кылуудун шарияттагы орду тууралуу, мунун өкүмү тууралуу айта кетүүнү өзүбүзгө ылайыктуу көрдүк. Албетте адам баласынын түрдүү муктаждыктары болот. Мына ошол муктаждыктарын алуу үчүн кээ бирибизде мүмкүнчүлүгүбүз бар болгондуктан нак акча берип алабыз. Мындай темаларга көп кирип кетпейбиз. Ал эми кээ бирибизде мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан бир аз бөлүп төлөө жолуну тандайт экенбиз. Мына ушул бөлүп төлөөдүн шариятта барбы же жокпу? Кандай? Албетте шариятта рассрочка менен сатып алуу бар. Шариятта бул нерсе бар. Onu şariatta al-bay'u bit-taqsid деп коет, бөлүп төлөө деген соода сатык бар. Болгону мунун өзүнүн шарттары бар. Мына ошол шарт табылган кезде гана бул түр соода дурус болот. Ал эми эгер шарт табылбай турган болсо, бул соода дурус болбой калат. Бизде адатта дүйнөлүк банктарга барган кезибизде банк менен кардардын ортосунда төмөнкүчө келишим түзүлөт. Мисалга, сатып ала турган буюм, мисалы менин эң муктаждыгым айталы телефон. Мен телефон сатып алмакчымын. Ошол телефонду банк сатып алат да, анан мага бир канча айда төлөп берүү шарты менен не кылат? Келишим түзөт. Мисалга, бир айдан кийин төлөп берсеңиз, ушул 5000 сомдук телефон сизге 6000 сом дейт. Эгер 2 айда төлөп берсеңиз 7000 сом дейт, 3 айда төлөп берсеңиз 8000 сом, 6 айда төлөп берсеңиз 12000 сом деп коет. Мисалга. Анан кардар ошол бойдон чечишип албай, ошол жерде кайсы 1 айлыкты тандадыбы, же 2 айды тандадыбы, же 3 айды тандадыбы, же 6 айдан кийин төлөп берем деп тандабай эле, өзүмө ыңгайлуу болгонун мен кийин тандап алам. Өзүм ыктыярым менен өзүм бирини тандап алам да келечекте дейт да, телефонду алып кете берет. Мына ушундай болгон кезде бул түр соода дурус эмес болуп калат. Бул түр соода мүмкүн эмес соодага айланып калат шариятта. Ошондуктан рассрочкага сатып алуу дурус болуу үчүн биз кардар катарында биз менен ушул банк дейли, банктын ортосунда келишим түзгөн кезде ушул нерселердин бирине токтолушубуз керек. Мөөнөт жана акча так болуш керек. Мөөнөттү аташыбыз керек. Мен 6 айда төлөп берем, анан акча 12000 сом акча деп. Болду, ошондой келишим. Эгер мен мунун арасынан ушул мөөнөттүн ичинде каалаганымды тандап алам деген ой менен кетсеңиз, жокоруда айтканыбыздай соода дурус эмес. Бирине токтолуп аласыз да, ошону менен жашайсыз. Эми кийин ортодо акчаңыз пайда болуп калса, бул 1 айдан кийин төлөп берсеңиз эле боло берет, сумманы айырмасы жок. Болгону бул жердеги маселе эмне? Биз акча менен мөөнөттү дана белгилеп алышыбыз керек. Бул биринчи шарт. Ушундай белгилеп алганыбызда дурус болот. Экинчи шарт, обычно адатта дүйнөлүк банктарга барган кезибизде, келишим түзгөн кезде жанагы кээ бир адамдар карызды төлөөдө халатный мамиле кылат. Кайдыгерлик менен мамиле кылгандыктан штраф салынат. Мисалга, вакыты менен төлөбөсөңүз, могу жерде 6000ди 1 айдан кийин эми бул айга бөлдү да. 12000ге сатып алам дедиңиз, мисалга, 12000ге сатып алам дегениңизде 12000ди 6 айга бөлсө ай сайын 2000ден берем деген сөз да. 2000ден берем деген сөз да мисал. Эми ошол 2000ди төлөбөсөңүз, төлөбөй койсоңуз, дароо адатта банктарда эмне кылат? Могу жерде пения болот. Айталы 2000 сомго 100 сом кошулат. 2100 сом төлөшүңүз штраф катарында. Жанагы сатып алуучу кардар же болсо кардар не дейт? Кайдыгерлик мамиле кылып вакыты менен төлөбөгөндүктөн ушундай не болот? Штрафтар салынат. Эгерде ошол келишим түзгөн кезибизде ушул договордун ичинде ушундай пения болот деген келишим бар боло турган болсо, бул соода кайда дурус болбой калат. Бул сүткорлук келишими болуп калат. Риба болот. Ошондуктан мындай келишимден алыс болушубуз керек. Обычно немелерде ушундай. Ал эми ислам банктарында ушул маселе кичине башкачараак болот. Жанагы айтканыбыздай бир немеге токтолот, бир мөөнөткө токтолушуп, кийин вакыты менен төлөбөй койсо, бир айда 2000 сомдон төлөш керек эле да. Мына ушул убактында төлөбөгөн кезде
ана акыбал каралат. Ошол төлөбөгөн адам эмне себептен төлөбөй жатат? Байбы жекедейби, мүмкүнчүлүгү барбы төлөгөнгө жокпу? Эгер төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, анда аларга эмне бар? Мөөнөт берилет дагы. Себеби Кур'анда аят келет. Эгер убакыты менен төлөй албаса, анан ал мүмкүнчүлүк табылганга чейин силер мөөнөтүңүз чоюп койгула, бир аз мөөнөт бергиле деген. Ошол аяттын негизинде чоюп коюшат. Мөөнөттү узартып коюшат. Ал эми эгерде мүмкүнчүлүгү бар болуп төлөбөй турган болсо, мунун дагы алдын алуу үчүн өзүнчө бир шарт бар. Ал шарт эмне? Жанагы кардар өз ыктыяры менен өзүнө бир жакшы иш жасоого өзүнө милдеттүү кылат. Башкача айтканда, эгерде мен убакыты менен төлөбөсөм, мен паланчы жетим жесирлердин үйүнө, жетимдерге же болсо жесирлерге, же детдомго дейлиби эмнеге болсо, не кылам? Өз ыктыярым менен ушунча сом төлөп берем деп. Өз ыктыяры менен, банкка эмес. Бул киреше банкка түшпөйт. Банк өкүл катарында бул акчаны эгер келечекте төлөбөй койсо, банк өкүл катарында аны алып, жанагы кайрымдуулук боло турган фондко кайсыл жерге бул айткан болсо, мисалы жетимдердин үйүнө деген болсо, жетимдердин үйүнө банк алып барып берет. Бул ушундай келишим түзөт. Эгерде ушундай келишим түзүлсө, өз инициативасы менен, өз ыктыяры менен мен төлөп берем, банкка эмес, үчүнчү жакка, жанагы бир жетимдерге же жесирлерге төлөп берем дей турган болсо, бул соода не болот? Дурус болот мындай келишим. Ал эми эгерде банк өзүнүн пайдасы үчүн ала турган болсо, жанагы исламский банк ушул 100 сом пеня болду, өзүнүн пайдасына ала турган болсо муну, анда кайда бул соода неме болот? Дурус болбой калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, рассрочкага сатып алуу дурус болуу үчүн кандай экен? Эң биринчиден мөөнөттү белгилешибиз керек. Андан кийин акча белгилүү болуш керек. Андан кийин жанагы банктын же бизге ошол сатып алып берип жаткан кишинин пайдасына ортодо пайыз не болбош керек? Кошулбаш керек. Үчүнчү жактын пайдасына боло турган болсо, аны дагы өз инициативасы менен өзү мойнуна алган болсо, өзүнө милдеттендирилген. Кардар өзүнө милдеттендирип жатат. Мен эмне кылам? Төлөбөсөм убакыты менен ушундай кайрым садака кылам деп. Ошондой штраф салса дурус болот. Андан тышкаркы сүрөттөрү эмне экен? Дурус эмес, харам соодага айланат. Аллахым бардыгыбызга бекем ыйман, ыхлас, ынсап, тофук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.